Эрте менен ичкен чаңгы таш ичимди жалап, ушундан улам эски уядагы темир канат балапандай оозумду утура ачып, атамды кечке зарга күтүп отура берем. Бүгүн да ошентип отурдум. Атам кеч келди. Атама эттин чүйгүн жеринен бербей, калган катканын бериптир. Кичине балам муну кайдан билсин дээрсиз? Энесиз жетим баарын билет. Этти жеп атсам арасында курт жүрүптүр. Дароо жийиркенип, оозумдагыны жерге түкүрдүм. Ата, жебейм. Эмне болду? Арасында курт жүрөт. Атам казан аягын канча калдыратканы менен кеч тамагыма курттаган эттен башка эчтеме табылбады. Тазалап сууга кайра кайнатып берейин, эптеп жееми? Жебейм. Атам мени жаактан ары тартып ийди. Анан кайра мени аяп, аябай капаланды. Бул дүйнө атама тар болуп турду. Жарык дүйнөдөгү жашоого тоюп кеткенсиди. О, Кудай, эгер бар болсоң, эгер адилет болсоң, эгер баарына тең болсоң, бизди ушинтпесе элең, бизди ушинтип алакчылап курлубаса элең, Кудай. Атам жинди болгонсо өкүрүп бакырды. Коңшулар жетип келди. Айты, сага эмне болду? Эмне болсун? Кудай деп кул болдум. Бирөөнүн акын жебедим, ушак сүйлөп ууру кылбадым. Бирок мага ал эмне жакшылык кылды? Кой эми кой. Эмнеге коем? Мына Атабай бай каныбызды сүлүктөй соруп, төрүбүздү тебелеп, бирибизге ак, экинчибизге кара сүйлөп, биздин терибизден дүнүйө жыйнап турат. Эгер Кудай болсо, эгер эле ал адилет болсо, мени корлобой, мына ошол балта жутар Атабайды корлоор эле. Атабай байдын жаян аттуу көрөр көз аялы кээде мени чакырып, калган каткан кешик оокаттан бере койчу эле. Ушул окуядан кийин андай кешиктен да айрылдым. Азыр ойлосом, атамдын жаны кейгенде айткан жан кешти сөзү түз эле Атабай байдын өзүнө жеткен экен. Бу кара таман көз көрүнө каапыр болуп кетиптир деген сөзүн бир ирет кешик аңдып барып угуп калдым. Бу айты жинди болуп кетиптир, деди экинчиси. Жинди эмес эле, каапыр болуп кетиптир, деди дагы бирөө. Муну биерден жоготуш керек, деди Атабай бай. Ушундан кийин бизге эч ким жолобос болду, сүйлөшпөс болду.